ар бир адам өзүндө бактылуулук моменттерди сезиш керек да. Бактылуу жашоо деген 10 жылга чейин созулбайт. Бизде дайыма жашоодо стресс абалдар болуп турат экен да. Билбейсиң да 1 сааттан кийин эмне болот, 5 мүнөттөн кийин эмне болот. Ошондуктан адам өзүн моменттерде өзүн бактылуу жана өзүн жаман нерсеге ойлонбош керек да көп. Эгерде адам жаман нерсени ойлоно берсе, 5 мүнөттөн кийин ошол нерсе да болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан азыркы учурда сен өзүңдү ичиңдеги бир кичинекей болсо да ошону чыгарсаң, жакшы нерсени, бул болуп баштайт. Эмне үчүн кээ бир адамдар айтат, мен муну билгем деп. Байкайсыздарбы, жаман нерсени ойлонуп атып, кырсыкты, ал жашоодо болуп калды да, мен аны билгем. Бул ошондой болуп калды. Себеби адамдын оюнда ошол жаман негатив ой дайыма жүрө берген. Ошондуктан ал акырындык менен бул дүйнө баардык энерго нейрондор менен байланыштуу да, бул иш жүзүнө ашып калат экен да. Эмне үчүн адамдар жакшы нерсени ойлонбойт көп? Адамдын изилдөөсү боюнча 60-70 миң ойго чейин жаман ойлор келе берет экен да. Жаман нерсени ойлоно берсе, ошого программалай берет экен да. Ошондуктан жакшы нерсени көбүрөөк ойлонгонго биз аракет кылышыбыз керек. Аял жана эркек деген эки психология бар да. Айымдар эркектердин, мырзалардын психологиясын түшүнүш керек да. Себеби дегенде, мисалы биз гүл күтөбүз го, гүл, эркектерди мен сурамжылоо кылсам, алар деген мындай гүлдү сунуштаганын ордуна жанакы горшоктогу тирүү гүлдү белекке бергиси келет экен да. Себеби дегенде аларда логический сезимдер катуу иштейт деп атпаймынбы? Бул биз өлгөн гүлдү алат экенбиз да, биздин алардын ою боюнчачы, бизге баары бир го, канча сом турат, каяктан алып келдиң? Бизге жок дегенде эле ошол букет керек да, мага керек ошол. Эркектерде, мырзаларда чын көпкө чейин жашаган, гүлдөгөн, буркураган гүлдү бергиси келет экен. Бул көрдүңөрбү, эки логика, эки жакта. Ошондуктан айымдар эркектердин баягы жүрүм турумун, эмоцияларын түшүнүш керек. Адамдар жана үйлөнүп атпайбы? Үйлөнгөндө 3 этаптан өтүшөт экен да. Биринчи мезгилде эмне үчүн үйлөнүшөт? Себеби дегенде орусча айтканда влюбленности дейт да. Бул сүйүүгө мас болуп, сен ушунчалык анын ар бир сүйлөгөнүн, кыймыл аракетин, кылыктарын жактырып жашайсың. Кызганычын, ой, мени аябай сүйөт экен деп жашайсың, Бул 5 жылга чейинки убакыт болот да. Эгерде ушул убакытта адамдар бири-бири менен жакшы жашап кетсе, андан кийинки этап башталат. Бытовуха, үйдөгү быт, материализм, акча, балдар, сен кыл, мен кыл, ушул башталат экен. Негизи чыныгы сүйүү дейт, 40 жаштан өткөндөн кийин 50-нин тегерегинде көп жашоодогу кыйынчылыктын баарын жеңип, бири-бирин кечиргенди үйрөнгөндөн кийин нака нукура сүйүү кийин башталат экен да. Андан кийин бири-бирин сыйлап, сүйүшүп, мен эмне үчүн муну айтып атам? Сабактарда келип, айымдардын баягы ичиндеги сезимдерин ойгонгондогу көп адамдарды сурамжылоо кылгандан кийин ошол тыянакка келип жатам да. Себеби дегенде бул эң аябай маанилүү нерсе го. Сен караганда жалгыз калбашың керек да. Сенин жаныңда сүйгөн адам болуш керек. Бирок адам ошол жаман нерсеге жеткизбегенге өзүн даярдаш керек. Биз эмоционалдык жактан өтө күчтүүбүз да. Эркектерге караганда, мырзаларга караганда, мырзалар логикалык сезимдери күчтүү, биздики эмоционалдык сезимдер күчтүү. Анан айымдар дагы жөндөн эле аны кызгана бербейт, бир нерсени сезет да. Бирок мунун дагы бир себеби бар. Эгерде айым болобу кичинекей кезинде травмаларды көп алып калган болсо, баягы орусча айтканда самооценка деп коет го, өзүңө болгон баалуулук түшүп кеткен болсо, ал сүйүүнү башка бирөөдөн көрөт экен да. Анан ал ошону жоготкондон коркот. Мисалы, ага акча алып келип атат жолдошу, мисалы, жолдошу ага жакшы бир нерселерди берет, бирок ошону өзүмчүл болуп калат экен да. Собственность деген нерсе бар го, өзүмчүл, бул меники гана болсо экен деген ой айымдардын ичинде жашап алат дагы. Андан кийин ар бир кадамынан күнөөм санай берет да. Карабайсызбы, андан кийин адам күнөөм санап атып эмнеге алып келет, кедечи. Ошол нерсеге алып барышы мүмкүн. Ошол нерсеге да алып келип коюшу мүмкүн. Адамдын ою бул укмушу да күчтүү инструмент да.